Дагы бир жолу кутман таңыңыздар менен, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кимде-ким тамактанып жаткан болсо, тамагыңыздар таттуу болсун дейли. Ал эми биздин студиябыздын коногу бар. Ооба, бүгүн деги эле улуттар аралык ынтымак деген темада сүйлөшүп атабыз. Анан Кыргызстанда канча деген улут бар, Мына ошол улуттар арасында дагы өздөрүнчө коомдук уюмдарды түзүп, баягы өздөрүнүн каада салтынан сырткары Кыргызстан менен башка улуттун өкүлдөрүн бириктирген ар кандай уюмдар бар, коомдук уюмдар бар дегендей. Анан бизге бүгүн өзгөчө конок келди. Бул учурга чейин 5-чакырылышта Жогорку Кеңештин депутаты болгон, экс-депутаты жана Кыргызстанда жашаган тажик коомдук бирикмесинин уюмунун президенти Равшанбек Сабиров. Кош келиңиз. Саламатсыздарбы. Кутман таңыңыз менен. Рахмат өзүңүздөрдүн. Кутман таңыңыз. Жакшы келип алдыңыз. Рахмат. Алгачкы эле суроо мындай болсун. Мына ушул тажик Кыргызстанда жашаган тажиктерди коомдук уюмунун президенти болуп атпайсызбы? Анан сиздер мына ушул коомдук уюм эмне иш аткарасыздар? Бүгүнкү күндө биздин коомдук бирикме ошол Кыргызстан элинин ассамблеясынын курамына кирет. Ошондой эле ал жерде 28 уюм бар. Билесиздер, өзбек диаспорасы, орус, татар, башкыр, ушундай эле биздин Кыргызстанда жашаган ошо тажиктердин Рудаки атындагы коомдук бирикме. Биз ал жерде өзүбүздүн каада салтты, тилди унутпоо үчүн бүгүнкү күндө биздин мына Кыргызстандын конституциясында дагы бул албетте жазылып кетилген. Ушундай бир иштерди алып барабыз да. Неге дегенде, бүгүнкү күндө биз Кыргызстанда болуп жаткан бардык майрамдарга катышабыз. Мына эгемендүүлүк күнүнө, жаңы жылдарга, Норуз майрамдарына, албетте ошол убакта өзүбүздүн мындай ярмарка, өзүбүздүн мындай маданиятыбызды, каада салтыбызды, урп-адатыбызды көргөзмө ушундай чыгарып, албетте ошол кыргызстандыктарды таанышуу иретинде, ошондой эле өсүп келаткан өспүрүмдөрдү дагы мындай каада салтты унутпоого чакырып, өзүңүз Кыргызстанда төрөлүп, Кыргызстанда чоңоюп, анан буюрса ушул Кыргызстанга да кызмат кылып калдыңыз. Анан айтсаңыз, үйүңүздөрдө кайсыл салт менен жашайсыздар? Эми биз албетте туулган жердин топурагы алтын дегендей, мен Кыргызстанда ошол Кара Суу районунун Жаңарык деген айылында төрөлгөмүн. Калинин орто мектебин бүткөмүн. Бүткөндө дагы мен ошол сатличен бүткөмүн. Мындайчасын айтканда, менин ошол айылдаштарым, дээрлик көпчүлүгү кыргыз балдар, досторум, анан мындай достошуп жүргөн жаштыктагы кыздар деле мындайчасын айтканда кыргыз кыздары болуп калган. Азыр жубайыңыз кайсы улуттан? Эми мен азыр жубайым уйгур улутунан. Бирок эле ошол эле мезгилде айтып коеюн, мен үйдө ошол кыргызча дагы мындай кыргыз тилде дагы сүйлөшүп, орус тилде дагы сүйлөшүп, ошол эле мезгилде кээ бир тилинде жок, ошо тажик тилинде да сүйлөшүп кетебиз да. Биз ушунда биздин балдарыбыз дагы 3-4 тилди бир алып кетет да, ушундай. Кандай жакшы. Бир үй бүлөдөн 3-4 тилдүү балдар чыгат, Аны атайын барып тил үйрөнүш керек дегенде, мисалы биз кыргыз тилинде эле өсүп чоңойдук, анан орус тилин үйрөнүш керек, анан бизге керек болсо англис тилин, тажик тилин, өзбек тилин үйрөнүшүбүз керек деп атайын үйрөнөбүз. Көп улуттуу үй бүлө турбайбы? Уйгур, келинчегиңиз уйгур, өзүңүз болсо тажик, Кыргызстанда жашап. Ал эми азыркы учурда Кыргызстанда тажик туугандарыбыздын саны канча санында? Бүгүнкү күндө биздин тажик туугандарымдын саны 50 миңден ашык. Жалпысынан Кыргызстан боюнча. Жалпысынан Кыргызстан боюнча айтып кетип атам мен. Бул дээрлик көпчүлүгү ошол Баткен облусунда жашашат. Мына Кадамжай районунун Үчкоргон айыл өкмөтүндө 29 миң тажик туугандарым жашайт. Ошондой эле Хайдаркан шаарында жашайт, Баткен облусунун Лейлек районунун Андарек деген айылында жашашат. Ош облусунун мына Кара Суу районунун Правда айылында жашашат. Ошондой эле Жалал Абад облусунун Алабукасында жашайт. Алабука шаарында жашашат. Ошондой эле бул жерде Чүйдө дагы, Бишкекте дагы бар. Дээрлик мындай алганда Кыргызстандын 1%-ын түзүшөт да, мындай айтканда, мен тажик туугандарым. Түшүнүктүү. Сиз анан өзүңүздүн үй бүлөңүз тууралуу айтып берсеңиз. Эми үй бүлөмдө 4 уулум бар, жана кичинекей кызым бар, Малика. Бүгүнкү күндө улуу балам өзү
өзгөчө үй бүлөсү менен чыкты. Экинчи уулум ушул Москвада финансовый академияда окуйт. Үчүнчү уулум, төртүнчү уулум бул жерде мектепте окушат, кызым да мектепте окуйт. Жакшы, анан мындай суроо бергим келип атат да. Сиз кичинемден Кыргызстанда өсүп чоңойдум деп атпайсызбы, төрөлгөм деп. Анан Тажикстанга барып турасыздарбы, ал жакта туугандар барбы? Албетте, ал жакта туугандар бар, атамдын туугандары бар. Мына Душанбеден 40 километр Коргон төбө деген жер бар. Ал ошол жерде биздин ошол атамдын туугандары бар. Алар менен анча-мынча алакалашып турганбыз мурда. Келечекте дагы алакалашабыз, Кудай буйруса. Ал эми ошол Тажикстандын президенти Имомали Шарипович Рахмон аркылуу ошол дүйнө тажиктеринин форуму болгондо мен ал жерге мүчө болгом. Ошо 2009-жылдан бери ал жерге албетте Кыргызстандын делегация чакырганда албетте биз барып турабыз ал жерде. Өзүбүздүн ошол тарыхый мекенге барганда ошол Россиядан келген, Америкадан келген, Франциядан келген тажик туугандарыбыз менен мындай пикир алмашып, жашоо боюнча сурап, анан кийин тилди унутпадыбы, булардын баардыгы өзгөчө мындай кызык да бизге дагычы. Неге дегенде биз ошол жерге барганда ошол өзгөчө программа биз үчүн түзүлөт. Өзгөчө жанагындай мындай тарыхый мекенибиздеги бар нерселердин баардыгын көргөзгүсү келишет. Ошол өзүңүздөргө маалым болгондой ошол тажик эли дагы өзгөчө мындай меймандос, абдан мындай адамга болгон мамиле абдан жылуу болот да, ушундай айтканда. Ал эми сиз мына ушул 5-чакырылышта Жогорку Кеңеште депутат болуп турган учурда ушул жактарды байкап көрдүңүзбү? Кыргызстанда кандай көйгөйлөр бар экен улуттар аралык, же болбосо кандай ынтымактуу бир маданий иш-чара болобу, бир нерселерди өткөрдүңүздөр беле? Албетте биз иш-чараларды көп өткөрүп турабыз. Биз мындайчасын алганда Чыңгыз Төрөкулович айтматтын 80-жылдыгы указы болгондо биз тажик тилинде ошол Чыңгыз Айтматов жана космикалык ойлонуу деген китепти тажик тилине которуп, биз бул жерде презентация кылып филармонияда Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун өзүнө тапшырганбыз. Ошондой эле бул тажик тилинде биз бул Тажикстанга бул китептерди таратканбыз. Бул деген мен ойлойм бул маданият аркылуу, ошол китептер аркылуу албетте ошол эки элдин достугун, ынтымагын, биримдигин чыңдоого абдан зор салым кошот да. Ошондой эле биз мына Баткен облусунда, Тажикстанда Согди облусунун жаш өспүрүмдөрдү алып келип, анан ал жерде өзгөчө бир мындайчасын айтканда фестиваль дружбы деп, достук фестивалы деп ал жерде өткөрүп турабыз. Ал жерде ошол жаш балдар, ошо өспүрүмдөр өздөрүнүн өзгөчө программалары менен чыгып, Тажикстандан келгендер кыргызча ырдашып, эгерде бул жактан баргандар тажикча ырдашып, өздөрүнчө мындай майрам болот экен. Достошуп, мындай майрам болушат да. Анан биз бир нерсени унутпашыбыз керек да. Биз мына кылымдарды караткан кыргыз эли менен кылымдарды караткан тажик эли биз тууган элдер болобуз. Муну эч качан унутпашыбыз керек. Бул нерсени биздин президенттерибиз дагы даңазалап келет. Биз мына Сани Рабига Бухара хананын кызы, бул улуу Манас атанын жубайы болот. Мен анча-мынчадан мындай азилдешип да турам. Эмне үчүн Манас атаңар? Манас атабыз мындайчасын айтканда тарыхта ошол биздин эжекебиз менен калган деп. Неге дегенде мен ойлойм ошол убакта ошол күч менен акылдын мындайчасын айтканда кошулганынан ошол өзүнүн өмүрлүк жубайын ушунчалык жакшы көргөндүгүнөн бири-бири менен пикир алмаштырганынан ошол эки элди биримдикке, ынтымакка, достукка, бир туугандыкка чакырганын бир бул ошондой эле баардык ошол урууларды топтоп журт кылган Манас атага абдан чоң салым кошкон бул Сани Рабига бүгүнкү күндө кыргыз элинин апасы деген кандайкей биздин эжекебиз болот. Ооба. Сонун сөз болду. Сонун, ооба. Көп жылдан бери ушул Кыргызстанда жашап жүрүп, анан өзүңүздүн үй бүлөңүздө дагы багы тажик салтын колдоносуздар да. Анан кыргыз салттары менен ушул тажик салттарынын айырмачылыгы боюнча айтып берсеңиз. Мындайчасын айтканда биз Кыргызстандагы, Тажикстандагы тоолуу
элдерди. Андан албетте улак тартуу, мына жакында эле көчмөндөр оюну болуп өттү. Өзгөчө дүйнөлүк аренада абдан чоң аброй алды мына Кыргызстан. Бизде дагы ошол улак тартыш бар. Быскаши деп коет. Тажикстанда быскаши дейт. Быскаши. Ооба. Улак тартыш дегенди билдирет. Маани ошол эле. Бирок ошол эле мезгилде биздикилер дагы ушул улак тартканда албетте муну көчмөндөр оюнуна келбей калды, абдан өкүнүчтүү. Ошол эле бул бирок мыкты ойношот. Ошол улак тартышта мыкты ойношот. Тоолуу элдер. Ошол эле мезгилде мындайчасын айтканда көптөгөн мындай урп адатыбыз, каада салтыбыз бардыгы мындай окшошот да, окшошуп кетет да. Ошол эле мезгилде мына сиздер өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биз эки мамлекет, энергетикалык мощный мамлекеттербиз. Биздин транспорт, энергетика боюнча, маданият боюнча, бүт бардык жак боюнча биз мындай кызматташабыз да. Бүгүнкү күндө мен ойлойм, анча-мынча жанагы граница маселелери боюнча гана мындай кичине көйгөйлөр болушу мүмкүн. Бирок бул ойлойм, бул нерселер мындай бытовой, на бытовом уровне деп коет мындай. Түшүнүктүү. Жакшы, негизинен баягы сиз ушинтип кыргызча сүйлөп отурса, улутту тажик деп эч ким ойлобойт, Кыргызстанда өсүп чоңойгон кыргыз тилин унутпай ошол эле учурда тажик тилин унутуп кала элексизби? Жок, тажик тилин мен мыкты билем. Кантип унутам деп койбойсуз? Эң жакшы. Сизге ыраазычылык билдирели, келип жакшы маек куруп бергендигиңиз үчүн, баягы улуттар аралык ынтымакка чакыргандыгыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына Кыргызстанда 80ден ашык улуттар жашайт. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө бардыгы ынтымакта, биримдикте, достукта жашаш керек. Ошондой эле сиздердин мына New TV телекомпанияңарга, сиздердин жамаатка да чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул элдерди ынтымакка чакыруу, бул өзүнчө эле мындайчасын айтканда, бул ыйык бир чоң жумуш деп ойлойм да. Рахмат. Ыраазычылык сизге. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты жана Кыргызстанда жашаган тажик элдердин коомдук бирикмесинин президенти Равшанбек Сабиров агайыбыз болду. Ыраазычылык билдиребиз. Биз болсо Таңманай программасын уланталы.